Баргандан келгенге чейин биз бири-бирибиз менен сүйлөшөбүз да бар, чай пай ичебиз, сүйлөшөбүз. Сооп эмне, күнөө эмне ушуну сүйлөшүп барып келгиле. Мына жерден Бишкектен тартып чыккандан келгенге чейин сиз мага айтып бериңчи, сооп эмне? Мен күнөө эмне экенин айтып берейин. Эртең сиз күнөө эмне экенин айтып бериң. Мен сизге сооп эмне экенин айтып берейин. Экинчи сүйлөшө турган темабыз адал эмне, арам эмне. Şu боюнча сүйлөшөлү. Кайсы нерсе адал, кайсы нерсе арам. Үчүнчү сүйлөшө турган темабыз бейиш эмне, дозок эмне. Өзү булдай тема обсужденияда жок го, бирок сиз күн тема киргизип коюңуз күн тартибине. Повестка дняга киргизип коюңуз дагы. Күндө ошо. Хоть бир сөз болсо да. Бир аят болсо үйрөнүң. Бекер убакытты аэропортто да текке кетирбеңиз. Самолетто текке кетирбеңиз. Ал жерге барганда текке кетирбеңиз. Уктап көз ачтыңыз ибадат. Уктап көз ачтыңыз ибадат. Уктап көз ачтыңыз ибадат. Же бир нерсени үйрөнүп атасыз, же кайталап атасыз, же сурап атасыз, же ибадат кылып атасыз. Ушу менен алек болойлу. Бир амалдан экинчи амалга, бир амалдан экинчи амалга. Бири-бирибизге даават берип барайлы, даават берип барайлы. Мен буга даават берейин, бул мага даават берсин. Мен Алланы улуктайын, бул мага Алланы улуктасын. Мен ахиретти айтып берейин, бул ахиретти айтып берсин. Мен пайгамбарыбызды айтып берейин, бул мага пайгамбарыбызды айтып берсин. Биздики бири-бирибизге жардам бар. Китептер бар, дамыналар бар, араңыздарда кудамалар бар, жана башка. Бири-бирибизге алмаша турган, бири-бирибизден ала турган жакшы иштер моундай. Бош вакыт болуп калдыбы? Сразу зикирге. Бош вакыт зикир менен. Самолетто отуруп нафил намаз окуп кете берсеңер болот. Билген сүрөнү окуп бүтүң. Азыраак сүрө билгендерге Аллаху акбар дедиңиз, Фатиханы окудуңуз, амин ичиңизден. Алам тара кайфадан кул аузу бираббинаска чейин окудуңуз. Окуйбу? Бир рекетте эле. Ясинди билесиз. Канча сүрө билсеңиз, биринчи рекетте окуп бүтүп коюң. Рүкү, сажда, экинчи рекетке турдуңуз. Баягы Фатиханы окугандан кийин канча бая сүрөдө окудуңуз, баштан аягына чейин окуп коюң. Рүкүлөр, саждалар 7ден болсун. Rüküler secdeler kaçadan? Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Uşlarda 7'de. Rüküge vardınız mı? 7 yol aydınız. Şaşırma. Sırası turup ketmeyin. Subhana Rabbiyal Azim. Allah beni görüp durat, okup durat degen meyinizde oltursun şu. Meyden çıkpay tursun. Tiliniz menen Subhana Rabbiyal A'la. Allah'ın aldığında secde kılıp otam. Subhana Rabbiyal A'la. Allah'ın beni qarap durat. Allah Taala menin sözümü okup durat. Allah beni görüp durat. Yüreğimde niyetli bilip durat. Şaşırıp ayet. İki secdenin ortasında Allahümme gfirli varhamni wa'afini wajburni wahdini warzuqni warfa'ni zikirler. Şaşırıp ayet. Gayra secdege 7 jol. Namazды жақшылап оңдауыз. Шашылбай оқыңыз. Намазды жақшылап оңдауыз. Намаздан кейін шектенбей дуа қылыңыз. Екіленбей, шашылбай, алақсыбай, біреу тияқпай жақшылап қайдыға. Иншалла ұстаздардан сұранауыз. Мадинаның фазилеті, Меккенің фазилеті, Бұлардың тарихтары кенен сабақ бұл. Қысқа учурда мен бұның барын айтып табай. Бардығын сіздерге бөліп өтіп берсін, айтып берсін. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның хижраттары, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның Алла Таала Құран-ы Кәрим жүргендің мазмундары, мақаситтері, Құда қаласа зияратқа тұрған жерлер, үлгі ала тұрған, сабақ ала тұрған жерлер, учурлар өте көп пайда болады. Ушулардын немесине. Сапарда бириңиздин көңүлүңүздү көтөрүп, кичине настроение менен жүрүш керек, жакшынакай настроение менен.
Любой эле сапарда да шериктерине биринчи азык жакшы болсун дейт. Шарияттын чегинен чыгып кетпей, адамдарды кичине көңүлүн көтөрүп сүйлөп туруш керек. Макул? Адамдардын. Үчүнчүсү Кур'ан көбүрөөк окуш керек. Адамгерчиликтин сапардагы 3 сыпаты дейт Hazreti Али разияллаху анху. Азык болсун, жакшынакай азык алып алыңлар. Өзүңүз жейсиз. Башкаларга дагы машаалла. Ал жерде бөлүнүп деме алар. Дасторконду кенен ачып, кенен. Мүмкүнчүлүккө жараша, азык жакшы болсун. Шарияттын чегинде көңүлдү көтөрүп, тияк бияк айтып, киши тамашалашып бул деле бар. Анан барганга чейин тасбихте келинге чейин эч ким менен сүйлөшмөй жок. Эч ким менен убакыт жок. Түп бияка. Ал дагы чеги менен болсун. Макулбу? Анан кийин эң немеси мына неме Кур'ан-ы Каримди окуп, машаалла жакшы ибадат кылып барып келиңиздер. Алла таалам кабыл кылсын. Баргандан кийин ошол жерде арабтар бар. Ал жерде башка элдер бар. Сиздер машаалла, мына кайсыл жактан келгендер дегенде, Кыргызстандын мусулмандары деген жакшы атка конмаңыздар. Жакшы атка конмаңыздар иншалла. Анан кийин дагы бир айта турган нерсе, умрада биз ихрам байлайбыз го. Бул ихрам фарыз го. Ихрам байлардан алдын. Уламалар айтышат, ахиреттин биринчи сапарын кичине эстеп коюңуз дейт. Бир учур келет, мен го азыр өзүмдүн кийимди өзүм чечип атам. Бир учур келет, мени башка бирөө чечет. Кийимдерими башка бирөө чечет. Мен го азыр өзүм гусул алып атам. Бирок бир учур келет, мени башка бирөөлөр гусул кылдырат. Мен го азыр ушул ак сурптан болгон ихрамды оронуп атам. Өзүм ороп атам. Бул жерде бир ишарат бар. Кепиндин ишараты бар. Эртеги бир учур келет, башка бирөөлөр мени ушинтип оройт. Бу дүйнөдө эч нерсени алып кетпейт экен. Ушунун бардыгынын атын бир сөз менен айтканда муракаба деп коет. Муракаба. Өлөрдөн мурда бир өлүк бар. Муту кабла анта муту. Өлөрдөн мурда бир өлүк бар. Удда нафсак фил мута. Өлүктөрдөн эсептеп көр өзүңдү. Ошолордун списогунда. Барыбызды карап туруп. Анан бул ихрам байласак, ихрам башкача байланат. Башка сезим менен байланат. Көздүн жашы менен байланат. Тоба менен байланат. Аллага зикри менен байланат, шүгүрү менен байланат. Бул ихрам башкача байланат. Ихрамды байлангандан кийин сиздин атыңыз максат Ильяс эмес, сиздин атыңыз Мухрим. Алланын ыраазычылыгы үчүн ихрам байлаган кишинин аты Мухрим деп коет. Лаббайк айтып атасыз. Лаббайк, Аллахумма лаббайк. Лаббайк ла шарика лака лаббайк. Иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк. Ла шарика лак. Умрачылар, зияратчылар, ажылардын эң чоң кемчилдиги лаббайкты аз айтабыз. Ихрам кийгенден кийин эң улуу зикр лаббайк болот. Эң сооптуу зикр лаббайк болот. Ихрам байлагандан кийин лаббайкка тең эле турган зикр болбойт. Ошон үчүн чарчабай айтыңыз лаббайкты. Сахабалар лаббайк, Аллахумма лаббайк деп айтат эле, Жабраил периште келди. Алла буйрук берди, ey Мухаммад айт аларга, үнүн көтөрүп, бийираак айтсындар. Лаббайк, Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк, ла шарика лак. لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Çıkar oydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geçinde geyde sahabalardan avalın qaraş üçün qıdırıp koyatı. Kim ilav atat, kim suyunu atat, kim namaz okutat, kim qanday qarap koyatı geçinde. Ötüp baratsa Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh'ın üy жағынан жанынан ötüp baratsa namaz okuyatkan eken. Akırın okuyatkan turbayı деп. Mındayla ötüp keletсе Umar razıyallahu anh'ın жанына келген eкен. Umar үнүнү катуу чыгарып окуяткан экен намазды. Эртеси күнү экөө келип калды. Пайгамбарыбыз сурады: Абу Бакыр, акырын окуяткан экенсиң го десе айтат: Я Расулаллах, мен ушундай зат менен сырдашып атам, ал акырын сөздү угат дейт. Алла Тааланы айтып атат да, акырын айтканды угат дейт. Пайгамбарыбыз айтты: кичине үнүн көтөрүп кой дейт. Кечкурунку намазда. Умар разıyallahu anh айтты: Умар, сен үнүң катуу чыгарып айтып го? Я Расулаллах, үнүндү катуу окуп атканым, уктап аткандар ойгонсун, шайтандар жок болсун дейт. Шайтан жок болсун дейт, жок болсун түткөндө. Пайгамбарыбыз айтты: Умар, үнүндү кичине сен пасараак кыл дейт. Тиги айтып койду: звукту кичине көтөр. Сен звукту кичине пасайт. Бул жерде азыр айтып атканым, бұл жерде алхамдулилля лаббайкты үнді чыгарып айтайын. Эмне үчүн? Үн чыкканда кейбир учурда Алла Тааланын тарабынан рахматтын толкундары келет, жүрөктөн ширктердин бардыгы чыгып кетет. Зикирдин күчү менен. Түшүндүңбү? Зикирдин күчү менен тазаланып кетет ба, толкун катуу ургандай, жара ургандай, жүрөктөгү кирдиктерди, жүрөктөрдө ушундай пластиктарды жууп кете турган толкун урат. Буну айтып кат. Буну. Бул рахматул илахия, зарбания деп коет. Алла Тааланын ушундай рахмат урган толкундары жүрөктү ушундай тазалап кетет. Ошон үчүн ошол учурда зикирди лаббайкти катуу айтыңыз. Бирок түшүнүп айтайын. Лаббайк Аллахумма лаббайк деген мааниси: Я Алла, чакырдың эле келдим. Я Алла, айтканың аткарганга таярмын. Буйругуңду аткарганга таярмын деп бардык да. Эми дуа кылайлы: Я Алла, өлгөнгө чейин сенин буйругуңду аткарайын. Ошого жардам бергин. Жардам бергин, сен жардамга муктажмын. Сен буйругуңду аткарып жашайын. Мейли содада болсун, мейли үй бүлөдө болсун, мейли көчөдө болсун, мейли сапарда болсун, мейли мечитте болсун, мейли түнү болсун, мейли күндүзү болсун, мейли кандай гана абалда болбойлу, сенин буйругуңду аткарганга таярмын. Ушул убаданы жаңылаш үчүн келдим. Ушул убаданы бекемдеш үчүн келдим. Ушул убадага жардам сураш үчүн келдим. Лаббайк Аллахумма лаббайк. Улиббу лака илбабайн. Bir emес, ya Allah, iki жолу таярмын мен сенин буйругуңду аткарганга деген мааниден. Сага гана лаббайк айтылды. Лаббайка ла шарика лак. Башка эч ким эмес. Аламдын кожоюну өзү, өмүр берүүчү өзү, өлүмдүн чечимин чыгаруучу өзү, бейишке киргизүүчү жалгыз, дозокко салуучу дагы жалгыз, ден соолукту берүүчү дагы, ырыскыны берүүчү дагы, перзентти берүүчү дагы, хидаятты берүүчү дагы, разычылыкты берүүчү дагы, бардыгын өзү гана мудаббир хакыйкый. Ошон үчүн Алла менен бекем байланыш түзүп келейин. Ya Allah, senin gana ümit kılam ya. Senin başkasından yok. Senin gana korkan başkasından yok. Demek Allah Subhanahu ve Teala'ga şunca bir berilip Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de, zikirde, duanı şu yerde barını orundatıp geleyim. Umranı жақсы boşağınızdan ki sadaka vereyim. Oşol yerde beçaralar var. Kara bir tuğanlarımız var, negirler var, muhtaçlar var, öz şaşırağanlar var. Bu emes kişine olsa da sadaka kılınız. Müslümanlara Peygamberimiz aytaydı: "İttaqun nar walau bi shiqqi tamratin." Sizler özünüzün canыңарды dozoktan otundan kutkarıp kalgıla. Ey Müslümanlar, bir kurmanın sınığın çalık bolsun sadaka verin.
Эчтеке тапкан жоксуз садака бергенге. Кичине бир боорсок, бериңиз ушу бир боорсокту. Бериңиз ушу бир нанды, бериңиз ушу бир курманы, бериңиз ушу бир өрүктү, бериңиз ушу курунтту, бериңиз кичине бир акчадан. Бир нерсе бериң. Ага жакшылык кылып атам деп бербең. Өзүмө жакшылык кылып атам. Дозоктун отунан куткаруу үчүн берилип атат. Пайгамбарыбыз айтып койду. Ваттакин нар, валау бишикка тамрати я Айша. Айша. Бир курман сыныгын чалып садака берип, өзүнүн жаныңды куткаргын дозоктон. Эгерде ошону да таппай калса, жокчулук ушуга чейин деңгээлге келген. Ва иллам яжиду фа би калиматин тойиба. Эгерде курманы сыныгынчалыкта садака бергенге таппасаңыз, ошончо дагы сизде жок болсо, кыжалат болбоңуз. Анда ва би калиматин тойиба, жакшы сөз менен адамдарга жакшы сөз сүйлөңүз, ошол аркылуу дозоктон өзүңүздү, жаныңызды куткарып калыңыз.